Тоо үстүндөгү Гөлкөк көлүнүн ылдый аккан суусу көбүнесе текке кетет. Анткени ал кышкысын катуу тоңгондуктан жаз келери менен эле эрибей, Кочкор айында алгачкы сугат мөөнөтүнөн бир топ эле кечигет. Андыктан анын түбүндө атайын түтүктөрдү жаткыруу менен сифон системасы аркылуу сууну агызуу маселеси жаралып, ага капиталдык салымдардын эсебинен 70 миллион сом чегерилген. Сифон аркылуу сууларды алып жүрсөк 1700 гектар жерди суу менен камсыздайбыз. Жалпы узундугу бир 4 километрди түзөт. 500 турбалар менен Гөлкөктүн өзүнө турбалар салынып, андан бери тартылып келип отуруп ушу сайдын русласына түшөт. Ошо менен алып түшүп кетебиз, Кудай буйрса. Ушул маанилүү объектини бүткөрүү милдети жүктөлгөн Жалал Абад курулуш монтаждоо ишканасындагылар тоо аралай кеткен жолду жасашып, учурда сифон түтүктөрүнүн нугун белемдешүүдө. Көлдүн жээги таштуу болгондуктан казуу жана тазалоо жумуштарынын ыргагы жайыраак. На данный момент Мында баары жет өлчөнүп бир кесилиши керек. Азыр жасалып жаткан нукка айнек пластикалык түтүктөр жаткырылат. Ал темирдей болуп, чирип кетпендигинен өзгөчөлүү. Демек түбөлүктүү. Антсе да сифон түтүктөрүн малдын жана жаныбарлардын тебелендеринен коргоо үчүн коопсуздук чаралары талап кылынат. Биз азыр ошону жасап жатабыз. Бул иштер кыш эле улантыла бермекчи. хорошие трубы, потом сделаем насыпь сверху этих труб. Кошумча маалымат иретинде суу алуунун сифон системасы өлкөбүздө биринчи жолу тажрыйбаланып жаткандыгын айталы. Деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктиги Гөлкөк көлүндө жылына 25 миллион метр куб суу топтолот. Анын 3 миллиону бүгүнкү күндө сугат иштерине пайдаланууда. Ал эми жанатан сөз болгон долбоор жүзөгө ашса, дагы үстүнө 6 миллиону кошулмакчы. Ал эми Кочкор районунун түндүк батышындагы 5000 гектарга жакын жерди сугат суулары менен жетишерлик өлчөмдө камсыздай турган Шамшы БДР, Саут жана Ислам өнүктүрүү банктарынын 10 миллион 739 миң доллардык инвестициясына курулууда. Бүгүнкүгө бийиктиги 30, туурасы 600 метрлик платинанын 80% аякталган чыкары астына жана капталдарына геомембрана төшөлүүдө. Основной бетон иштери былтыркы жылдары бүткөн. Бул жерге 3 миллион 800 куб суу батат чашкага полностью. Азыр чашканын ичидеги 90% жумуштар да бүтүп калды. Бул жерде азыр 70 техника иштеп жатат. Платинанын үстүнө ташып келип, тегиздеп, суу куюп таптап атпайбызбы? Ушул жумуш убакытты талап калат. Ошол жумуш менен азыр алекпиз. Анын үстүнө бул жумуш баягы жазыстан плюсовой температурада эле жүрчү жумуш. Ноябрдын бир башталышы менен суук түшкөндө бул жумуш токтойт. Нарын облусундагы Ушул жана Түгөлсай БСР Куланак өзү агып жуучу каналы республикада 2017-2020 жылдарга ирригацияны өнүктүрүү программасынын тутумунда турушат. Ошого жараша алардагы эмгек ыргагы ылдам. Эгер кырдаал ушусунан жазбаса, алды быйыл, арты келерки жылы пайдаланууга берилмекчи. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Кочкор району.